турмуш көрсөтүүсүн эфирге алып чыгып отурам. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн мурда салт болуп калгандай эле салттык тема бизде саясий, экономикалык жана турмушка тиешелүү суроолорду талкуулайлы деп отурабыз. Ал үчүн бүгүн бизде жаңы тема туризм жана туризмдин кыргыз улуттук экономикасындагы орду, анын ролу жөнүндө сөз кылган отурабыз. Ал үчүн бүгүн бизде конокто Жапандан жакын деле окуусун бүтүп келген туризм департаментинин директорунун орун басары Чубагор мырза конокто. Кош келипсиз. Рахмат, кош келипсиз. Эмесе бүгүн темабызга кирише берсек болот. Сизди билебиз, жакын деле Жапандан келдиңиз. Азыр кайра ошол мурдагы кесибиңиз боюнча туризм департаментинде иштеп атасыз. Бул негизи өтө маанилүү тема болгону турат. Бизде азыр могу туризм депчи. Өзүңүз билсеңиз керек, могу дүйнө жүзүндө ар бир өлкөнүн өзүнүн нишасы бар го бүгүнчү. Жапандар мисалы көбүнчө IT технологияга же технология басым кылып, машине же болбосо өндүрүшкө басым кылып, ошол жакта дүйнөлүк маркетти ролун ээлеген болсо, мисалы Кытайлар андан майдараак нерселерди чыгарып, дагы бир өлкө аскердик куралдарды чыгарып, дүйнөдө өзүнүн Labor Division өзүнүн базарын таап, өзүнүн нишасын тапкан болсо, Кыргыз Республикасында бизде тилек каршы андай мүмкүнчүлүк жок экен. Акыркы мезгилде ушу туризмге басым кылуу жөнүндө көп айтылып келет да. Мен сизге биринчи суроом мындай болмокчу. Негизи Кыргыздын улуттук экономикасын алып турган болсок, national economy деген түшүнүктөчү, национальный экономикада туризм Кыргыз улуттук экономикасындагы ролу жана анын үлүшү кандай бүгүнчү? Ошол жөнүндө сөз кылып кетесизби? Саламатсыз Сейтек мырза. Рахмат биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк берип чакырганыңыздан. Биз эгерде айта кетсек, ошо Кыргыз экономикасындагы туризмдин үлүшү бул аябагандай эле маанилүү, чоң. Мисалы жылда туризмдин ошо ички дүң продукциядагы үлүшү 4,7, 4,8 же 4,5% болуп келгенде. Анан быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен 5,5% болуп атат. Бул деген жакшы секирик болду. Андан сырткары башка экономикалык көрсөткүчтөр бар. Мисалы туристтик тейлөөлөрдүн экспорту дейт. Бул дагы биздин импортко караганда 100 миллион долларга көп болду. Былтыр деген биз мындай отрицательный сальдо деп коет орустарда. Биздин импорт көбүрөөк болуп калган да экспортко караганда. Бул абдан маанилүү, себеп дегенде тышкы валюта Кыргыз экономикасына келип түз кошулганы да. Жанагы англисче FDI деп коет го. Түз инвестиция да. Андан сырткары инвестиция мындай капиталдык вложенияга, капиталдык салууга маани берсек, бул деген 14 миллиард сомдой болду. Бул былтыркыга караганда мындай 14 миллион сом. 6 миллиард сомго көп болду да. Мындай капиталдык салым аябай өсүп келатат, маанилүү болуп Кыргыз экономикасына. Андан сырткары былтыркыга караганда мындай чарбалык субъектилер, ошо туристтик тейлөө көрсөткөн чарбалык субъектилердин саны 11,600-гө жетти. Бул деген былтыркыга караганда 1000ге өстү деген да, 1000 чарбалык. 1000 жаңы чарба көбөйдү. Туристтик чарба көбөйдү. Именно ошол туристтик тейлөө көрсөткөн да. Андан сырткары ушу туризмге тиешеси эле болгон, тиешеси бар бүт чарбалык субъектилерди айтсак, бул 106,700-гө көбөйдү. Бул былтыркы 9 айга эсептеле караганда 3,400 данага көп да. Бул дагы абдан маанилүү көрсөткүч. Дүң продукцияны айтып кеттим. Ресторан, кафе, ашканалардын баарын көргөзгөн кызматы, обороту быйыл дагы ошол 7 миллиард 300 миң сом болду. Бул дагы былтыркыга караганда бир 1 миллиардка көптөй да.
1 миллиардка көп да, көп мындай көбөйдү да, оборотучу. Бул деген биздин ошол азыр жаңы кафе, жаңы ашканалар, жаңы ресторандар көбөйдү да. Ошого байланыштуу. Так, анда болсо биздин улуттук экономиканын структурасында туризмдин демек үлүшү 4,7ден 5,5 пайызга 9 айдын жыйынтыгы менен өстү. Өсүптүр да, ошондо андан сырткары айтканда 4,8%ке өсүш пайда болуптур. Өсүш пайда болду. Жакшы чоң ой өсүш дегенди түшүндүрүп атат. Андан сырткары дагы ошол чет элдик жарандардын Кыргызстанга келген саны дагы 522 миңге көбөйдү да. 522 миңге көбөйдү. Көбөйдү. Бул деген ошол чет элдик жарандар. Себеп дегенде бүткүл дүйнөлүк уюмдун алдында ошол туристтик уюм бар. Ошолордун классификациясы бар мындай. Чет элдик жарандар, ошо келген чет элдик жарандар баары турист болуп саналат да. Ошон үчүн муну турист деп айтыштан алыспыз, бирок чет элдик жарандардын саны деп дайым ушинтип айтабыз да. Бул транзитпи же бул ошол баары биригип. Баары биригип. Транзити жана жумушка келгени. Эми транзитти кошпойбуз, бирок жумушка киргендер, то есть иш менен келгенде 1-2 күнгө алар дагы турист. Бир күн катары деле мисалы командировка келсе деле турист турабы. Эгерде өзүнүн эмеси бар, мындай стандарттары, классификациясы, ага жараша ошол 1 суткадан ашык Кыргызстанга келсе, ал турист болуп саналат да, автоматтык. Методологиялык эсептөө жолу бар, ошондой. Бирок бунун ичинде көпчүлүгү ошол Казакстандан келген соодагерлер же Орусиядан келген өзүбүздүн эле туугандар. Ошон үчүн бул жерде бир 40%дай мигранттар же ошондой башка иштер менен келген жарандар деп койсок болот. Так, азыр Чубак мырза сиздин айтканыңыз боюнча азыр мындай абдан позитивдүү гана цифралар уктум да менчи. Өнүгүү, өсүү болуп атат деген нерседе мындай жакшы кабарды угуп атам да сизденчи. Эми дагы ушул сурооңузга эле уланта турган суроо. Ушул өсүүнүн себеби эмнеде деп ойлоп атасыз? Бизде азыр ушундай позитивдүү цифралардын келип чыгышынын негизги фактору эмнеде болду деп атасыз? Өсүүнүн себеби биринчиден биздеги туризмди туристтик ишкерлерге болгон абал да айтам. Бул аябай либералдуу. Азыркы тапта ушул мисалы турфирма ачам десеңиз, эч кандай лицензиянын кереги жок. Эч кандай мындай орусча айтканда жанагындай разрешениянын кереги жок. Бул азыр жөн эле ошол юстиция министрлигине алып регистрациядан өтүп, андан кийин налог кызматына барып налогдон регистрация болуп эле иштей бересиз да. Анан өзүнчө бир неме аябай катуу регуляторлордун жоктугу да. Бул биринчиден. Экинчиден мамлекеттин болгон кандай десем, көңүлү, катуу көңүл бурулуп атат акыркы жылдарда. Туризмге болгон мамилеси. Туризмге болгон. Туристтик саясаты же. Саясаты. Tourism policy. Туристтик саясат жакшы эле болуп атат. Системдүү жолго баратат барган сайын. Эми биз мисалы туризм департаменти 2012-жылы түзүлгөнбүз. Аз штат болсок дагы андан бери эффективдүү менимче иш алып баратабыз, мындай 7 миллион сом мененчи. Андан сырткары мамлекет бизге жардам кылганы бул жанагы көчмөндөр оюндарын билесиздер да. Кыргыз маданиятын, кыргыз салттарын, үрп адаттарын, кыргыз оюндарын мындай таңазалап бергенге бизге жакшы жардам кылып атат да. Андан сырткары биз өзүбүздүн маркетингдик саясат бул деген мындай биздин жанагы таргет маркет деп коет го. Ооба. Ошол жерлерде биздин өзүбүздүн башкы сегменттерде биз жарманкелерге, туристтик жарманкелерге, атайын мындай уюштурулган иш-чараларга мындай катышып келатабыз. Катышып, ал жерде көрсөтүп толук канда. Андан сырткары дагы бул эң маанилүү нерсе бул жанагы туристтик виза. Бул жанагы визанын алым салынышы 45 өнүккөн өлкөлөргөчү. Мисалы деген 2012-жылы ушул өлкөлөрдөн визасыз режимдик списоктогу өлкөлөрдөн биздин 2012-жылы 40 миңдей болчу да, ошо 45 мамлекеттен биригипчи.
Азыр бул көрсөткүч 90 миңге чейин жетет да. 90 миңге чейин туристтин саны көбөйдү болот, ооба. Бул 2 эсе көбөйдү да ошол мамлекеттерде. 40 миңден 90 миңге чейин. 90 миңге чейин ушу 45 мамлекетте. 2 эседен да көбөйүп турган да. 2 эседен дагы көп болду. Мунун ичинде кирбей калган өлкөлөр да бар. Бирок аларга дагы мындай упрощенный виза дегендей жеңилдетилген, мисалы Израиль. Аябай көп туристтер келип атат. Түштүк Корея кандай азырынча? Түштүк Кореядан эң жакшы. Жеңилдетилген аларда. Эң жакшы бул дагы ошол визасыз режимде. Түштүк Кореядан 5 эсе көбөйгөн. Акыркы мезгилде мен байкасам мына 3 жыл 2-3 жылдын ичинде ошо 5 эсе көбөйдү. 5 эсе жада калса 10 эсе деп койсок. Себеп дегенде мурда 2012-жылы 2000дей келип келген. Азыр 11 миң да. 11 миңдей келет. 10 миңдей. Ушу жылдан туруктуу өсүш бар да. Мен былтыры Соңкөлдө өзүм эле күбө болуп калдым. Ошол жака мен илгери Кытайда окуган курсташтарым бияка атайын ойноп келди да, Голландиядан. Анан мен өзүбүз ошо Соңкөлдү көрсөтөйүн деп мен барсам, чындап эле бозуй жетишпей корейлер болуп. Биз токтой албай калдык дейт, күч болсойго. Ошондо анан күбө болдум. Аябай корейлердин көбөйгөнүн көрдүм. Андан сырткары жеке бизнести белгилеп кетишим керек. Аябай мындай күчтүү биздин жеке бизнес. Катуу иштеп башташты. Менчик секторду айтып атасыз. Менчик сектор. Ишкерлердин өзүнүн аракети, өзүнүн мээнети, динамикасы аябай катуу. Биринчиден бул баягы CBT деген билсеңиз керек. Ушул бизде мисалы Борбордук Азияда биринчи өнүгүп, бул именно ошол ар бир айылдарда өнүктү да. Мындай жерлердечи, мындай айылдагы жөнөкөй адамдар ушуну түшүндү. Туристтен биз акча тапсак болот экен деп. Азыр сиз айтып атпайсызбы, Соңкөлдөн боз үй таппай калдык бош депчи. Мисалы Сары Челекке барсаңыз деле ошол ситуация болот азырчы. 1-2 CBT бар, конок үйлөр. 5 таппай каласыз да, орун таппай каласыз. Бул деген биздин ушул социалдык, экономикалык абалга туризмдин пайдасы өтө чоң. Бул биринчиден ошол иш орундарын түзүп атат. Ар кандай мисалы статистикага таянсак, мисалы бүткүл дүйнөлүк жанагы туристтик кеңеш бар. Алар айтат мындай түз жана кыйыр ушул туризмде иштеген адамдардын саны Кыргызстанда 200 миң. Өнүгүшүнө туризмдин салымы кандай болуш керек деп өзү силердин департаменттин кандай философиясы бар? Буга болгон мамилеңер кандай деп айтсак болот да? Жана ошол философия кайсы кандай десем концепцияларга негизделет жана кандай проблемаларды эске алып ошол философия мындай иштелип чыккан деп айтсам болот да. Же иштелип чыга элек болсо дагы негизи эмне курсту каалайт, кайсы жака жылайлы деген үмүтү бар. Кайра мисалы 45 өлкөгө булар коркунучап келип атат деп визаларды жок кылып, мурдагыдай Советтер Союзундай болуп жабылып, кайра өлкөнү жаап такыр эле ошондой кетели деген ой барбы? Же тетрисинен кайра либералдык болуп, дагы көбүрөөк өлкөлөрдү алып келип оңдоп кетейин деген философия бар? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул бизде азыр 2 стратегия иштелип чыгып атат. Жада калса 3 стратегия. Биринчи стратегиябыз бул бар стратегия, бул 20-жылга чейин, 2020-жылга чейин туризмди өнүктүрүү өкмөттүн программасы бар да, өнүктүрүү боюнча. Ошону азыр биз барс деп аталабы стратегия? Жок, жөн эле стратегия ушундай деп аталат. Анан ошого азыр билесиз, өзүбүздүн жанагы жаңы доорго 40 кадам деген жаңы өкмөттүн, жаңы жетекчиликтин стратегиясы бар. Көрдүк, ал көбүнчө перечень проблем сыяктуу да, көбүнчө аны документ же бир стратегия деп айтыш кыйыныраак, бирок баары бир колдош керек, жакшы идеялар айтылган жагы бар. Менимче ал азыр иштелип бүтө элек, иштелүүнүн дагы үстүндө. Ал көбүнчө каалоолорго окшош да, кантип ишке ашыш керек жөнүндө эч нерсе айтылган эмес ал жерде. Биринчиси ал драфт боюнча да. Дагы деле драфт боюнча турат боюнча. Бирок азыр ар бир министрлик, ар бир ведомство өзүнө тиешелүү маселелерди өзүнө тиешелүү бөлүктөрүн жазып атат азырчы. Мейли ал чоңду кое берели мына туризм жөнүндө. Жок, ошого байланыштуу биз азыр 23-жылга чейин да ал жаңы доорго. Биз дагы ошо 23-жылга чейин оперативдүү
адаптация кылып чыктык да. Ал жерде мисалы айтылган ойлорго карашачы. Андан сырткары ошол жаңы 40 кадамдын 23 кадамы бул туризм да. Ошо туризм боюнча ал жерге дагы киргиздик туруктуу туризм деп. Аны дагы жазып, биринчи албетте проблемалар жазылат. Анан каяка барыш керек? Ушу 5 жылдыктын ичинде туризм кандай өнүгөт? Инглизче кантип айтасыздар ошондо туруктуу туризм дегенде? Sustainable tourism. Sustainable. Sustainable да. Андан сырткары биз азыр маркетингдик стратегия иштеп чыкканбыз. Жаңы бренд платформа, анын ичинде коммуникациялык стратегия, ал ошол маркетинг стратегияны жүзөгө ашыруу боюнча. Анан бул маркетинг стратегияда биз аябай терең изилдөөлөрдү кылып чыктык, кандай проблемалар бар. Мисалы, бул эми маркетинг көбүнчө туристтерди бияка алып келүү боюнча стратегия да. Ал жерде терең мисалы бизде туризмдин түрлөрүн изилдеп, андан сырткары келген туристтердин жашын, эми портрет туриста деп коет. Ошону кылдык да, ошону жасап чыгып, анан кайсы продуктыларды биз сатабыз, анан кимдерге сатабыз депчи, анан келечекте кайсы продуктулар бизде өнүгүш керек деген. Кайсы нишаны алабыз да? Бэкпекерлерди мисалы $1-2 күнүнө колдонгон жакырларды кабыл алабызбы же элита туристтерди кабыл алабызбы? Жапонго, Жаңы Зеландия же Канада, Австралия, Англиядан бир күндө $100-200 жөн эле мынтип самандай сапырган элита туристтерди кабыл алабызбы же бэкпекерлерди, туурабы? Күнүнө $2 колдонгон. Бэкпекерлер азыр бизде булар деле массалык эмес, булар деле нишевый рынок болуп эсептелет. Ошо кандай маркетинг туризмде эмне кандай сегмент силерге көрүнөт? Айтып кетейин. Биринчиден биздин эң жанагы англисче айтып коет, кэш кау деп коет. Булар биздин Казакстан, Орусия да. Нак пул сааса, нак пул берген кэш каулар. Булар келет, бир жумага келет, анан Ысык көл менен Ысык көлдүн жакшы жай маалында, Ысык көлдүн жакшы пансионаттарында жатып, эми жакшы акчаны таштап кетет да. Булар массалык болгону менен бул аябай бизге пайдалуу да, мамлекетке. Анан буларга рекламанын деле анча кереги жок. Булар илгертен ушул СССР менен билишет, биздин исикүллешип, ошентип келе беришет да. Бирок арине биз деле буларга кичине мындай жарманкелерине катышып, мындай айрыкча биздин Сибирь регионунда, Орусиянын ошакта катуу иштерди алып барабыз да. Жылдан жылга көбөйтүп. Бул биринчиден, бул биздин оюбузча буга аябай басым жасап атабыз, бирок бул болуп эле туруш керек да. Буну ошол деңгээлде кармап турушубуз керек. Бир аз акча коротуп дегендей да, эми көп эмес. Анан азыр биздин эң немебиз бул экотуризмди өнүктүрүү. Себеп экотуризмге өзүңүз билесиз, асфальт жолдун кереги жок, ошол эле даңгыр жол, ошол эле УАЗ машине болот, тоого барсачы. Алайкулга же Тосорго барса, ошол жака барып жүрө беришет да. Анан бэкпекерлер деле барат агачы. Андан сырткары мындай улгайган курактагы ошо Европадан, ошол Кореядан келген туристтер келет да. Булар акчалуу туристтер болот. Себеп дегенде булар бир жумага же 10 күнгө же 2 жумага келишет да. Турларды сатып алып, атайын турлардычы. Анан турларды билесиз, эң азы $200 турат буларга. Ошондой. Анан ушул мындай тоо туризмин, трекинг, мындай неме деп коет орусча, приключенческий депчи. Adventure туризм. Ушуларды өнүктүрөлү деп ушака басым жасап, азыр эми ошо маркетинг стратегиясынын биринчи таргети бул Европанын эле ошол эле эң көп келген Германиядан. Ошону себеп Германияда экономикалык потенциал бар. Анан немис туристтерин неме деп койсок болот да, немис калкы мәчүрет депчи. Булар эми дүйнөнү көрүп бүткөн, анан буларга жаңы нерсе керек да, мындай маданий, мындай жаңы нерсе керек, ошон үчүн ошентебиз. Ошон үчүн ошака басым жасайын деп атабыз. Экинчиси акчалуу араб мамлекеттеринде. Аларда көбөйдү деп атат өзгөчө. Араб
мамлекеттеринен акыркы 2 жылда эле мисалы 5 эсе көбөйдү да туристтер. Мисалы быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен эле 2016 жылдын толук жылга караганда 1500 кишиге көп да. Сауд Арабиясынан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Бахрейн, Катар. $1,5 миллион кеминде калтырып кетишиптир анда. Булар эң көп. Ашыкча. Булар бирок бизге азырынча өтө байлар келе элек. Бирок булар охотага келишет жана аң улоочулукка. Куш салганга. Жана куштар менен. Андан сырткары булар неме менен булар келип эле батирлерди арендага алып эле үй бүлөсү менен келет да, бала чакасы менен. Анан бул жакшы болуп атат биз үчүнчү. Ушундай ушул жака неме кылайын деп атабыз. Басымды жасап, Европа, Батыш Европа, араб мамлекеттери, анан дагы бир азыркы жакшы багыт келатат бизде. Бул Сингапур, Тайвань, Гонконг мамлекеттери. Анан Малайзия, Индонезия кирет ал жаккачы. Айрыкча Кытай улутундагылар келип атат, Малайзиянын дагычы. Эми кытайлар билесиз да, Малайзияда байрак, этник кытайлар. Этник кытайлар. Ошол жактан мындай туруктуу көбөйүп атат туристтин саны. Ал жакка дагы роучоолорду өткөрүп, ишти жүргүзөйүн деп атабыз. Анан жанагы виза саясатында айтып кетпедиңизби? Виза саясатында азыр билесиз, ошол визасыз режимге кирбей калган мамлекеттерге электрондук виза киргизилди 1 сентябрдан баштап. Ошол электрондук виза 3 күндү берилет. Бул дагы аябай ыңгайлуу виза алуунун жолу. Андан сырткары биз кийинки жылга Тышкы иштер министрлигине Израиль менен Гонконгду ошол списокко киргизгиле деген биздин позициябызды бердик да. Жакында эле. Визасы жок эле кире турган кылып. Визасы жок эле кире турган кылыпчы. Ошол 45ке 47 кылып көбөйткүлө депчи. Анан 2020 жылы бүтөт бул мыйзамдын. Бирок дагы узартасыңар деген десек, Тышкы иштер министрлиги деле азыр узартабыз деген позицияда. Жакшы. Жакшы, силерге мейли азыр бир проблемалар деп калдык. Проблемаларга чейин бир нерсени кызыктырган суроо эле, мындай стыковка деген түшүнүк бар да. Негизи буну coherence деп коет инглисче айтканда. А деп баштасак, сүйлөмдүн ортосунда да А, тезистин аягында да А менен болуш керек да. Башында бир термин, мисалы, бир тезисти баштап Кыргыз Республикасы деп башында сөз кылсак, ортосунан туруп эле Кыргызстан деген сөздү айтпашыбыз керек да. Ортосунда да Кыргыз Республика деп, аягында да Кыргыз Республика деген термин, бирдей терминди колдонуш керек башынан аягына чейинчи. Бул деген нерсе башынан аягына чейин бир эреже. Бул деген нерсе 40 кадам деген азыр стратегия жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Азыр ошол 40 кадамдын стратегиясынын ичинде силердин туризм департаменти дагы бар деп ойлойм да. Ошол жердеги силердин өзүңөрдүн үлүшүңөр, 40 кадамдын ичинде үлүшүңөрдү моуну силер өзүңөр ойлоп иштеп чыккыла деп силерге тапшырма берилдиби же тияктан моундай болуш керек деп силерге тапшырма берилип, ушуга ылайыкташтыргыла дедиби же кандай айкалыш болуп атат ушул жөнүндө? Ал 40 кадамда биринчи силердин гана зонаңар жөнүндө айтып атам да. Биринчи неме болчу, мындай региондорго аябай басым жасап бердик. Анан өйдө жак колдоп берди да. Аны ошону баягы мунуну кылыш керек деп бир нерсени айтсак, ошонун негизи validity деген түшүнүк болот да. Эмне үчүн ошол керек экенин далилдеп, ынандыра турган бул justification керек болот. Ошону силер ынандырып айттыңарбы же тигилер макул деп эле? Биз ынандыра алдык. Ал жерде аналитикалык справка жазыш керек, мисалычы, анан түшүндүрүп бере алышың керек. Анан ал жерге ошол жерде инфраструктуралык маселелер да кирген. Жанагы бат чечиле турган. Андан сырткары жана өзүңүз билесиз, транспорт, авиатранспорт маселеси бизде проблемага чейин эле мындай эрте эле айтсам, ошол маселелер да кирген да. Аябай мындай бат чечиле турган, бул тез арадын ичинде чече турган маселелер да. Так, эми дагы ошо Кыргыз Республикасынын жанагы Кыргыз Республикасы Кыргызстан деген. Бул маселе мени дагы аябай ойлондуруп жүрөт. Себеп дегенде бизге келген туристтер Кыргызстан дегенди укканда башкача мындай
ой менен келишет да Кыргызстанга коркуп, мындай Афганистан, Пакистанды уккандан кийин. Кыргызга деп айтат. Анан келгенден кийин бул мындай такыр башка мамлекет, сонун мамлекет экен деп мындай жана expectation менен мындай неме башка нерсени күтүп келет, көрсө такыр эле мындай секулярдык коом, реалдуулук бул 100% башка болгон болот да. Диний нюансы жок эле мамлекет. Мындай Европага окшогон эле мамлекетке депчи. Ошентип кетишет да. Анан Кыргыз Республикасы деп биз көп эле жерде өзүбүздүн официалдуу документтерде, башка жерлерде да ошентебиз. Ошентип неме кылабыз. Бирок ошол эле жерде Кыргыз Республикасы десек көп мамлекеттер билбей калат да биздичи. Бул каерде, кандай депчи. Анан Кыргызстан десең мындай ориентир болот да. Бул Борбор Азияда, ошол жакта экен дегенчи. Анан биздин кошуналарыбыз Казакстан, Өзбекстан бизге караганда бир топ белгилүү да дүйнөдөчү. Ошол эле Жапонияда Өзбекстанды баары билишет. Анан Кыргызстан десең, бул Өзбекстандын жаныбы дегендей мындай билип калышат да. Кыргыз Республикасы десең, анан мындай кичине бир аз билбей калышат. Бирок бул маселени биз ойлонушубуз керек. Анан идентификация мындай бир нукка келтиришибиз керек да. Бул менимче Тышкы иштер министрлиги менен. Могу Кыргыз улусун, Кыргыз Республиканы дагы мындай рекламалоонун бир жолу катары негизинен акыркы мезгилде могу көчмөн оюндарын өткөрүү болуш керек деп мен мисалы көрүп жүрөм да. Мисалы ушундай эле сыяктуу кыргыздарга окшогон көчмөн, монголдорду айтсак, июлда жыл сайын буларда эркектин 3 оюну деген майрам өткөрүлөт да. Ринг орустун адым деп коет, мындайча айтканда күрөш, ат чабыш, анан жаа атыш. Жылда эле боло берет. Анан ушул майрамды көрүш үчүн эле Жапандан аябай миңдеген туристтер барат. Ошону көрүп кетели депчи. Анан ошол сыяктуу мисалы бизде дагы майрамдарды өткөрүп атканда ушундай чоң миллиондогон долларларды сапырып десек да болот. Мурдагысына 33 миллион доллар кетти деген сөз бар да, 38 миллион доллар кетти деген сөз бар. Негизи мындайды өткөрүп атканда ошон үчүн маркетингдик стратегиядан чабал кеткенби деп мисалы менде таасир калат да. Негизи андай оюндар өткөнү жакшы деп ойлойм. Бирок анын максаты болуш керек деп ойлойм да. Биз аны кимге көрсөткөн атабыз депчи. Бая эле менин сөзүмдө ачкыч пайда болду. Биз аны бакпекерлерге көрсөтөбүзбү же элита чөнтөгүнөн акчасын чачып бүт мисалы жапандар, европалыктар Троян аттары, тиги Исландиянын моунусу, Австралиянын тигиси, Жапандын Киотосу, Пекиндин улуу дубал жолу деп булар эбак эле белгилүү пакеттер. Булар эбак эле бара берип, буну интернеттен деле, YouTube'дан деле көрө берип, чарчап, буну көргүлөр деле келбей, ошонун баарын көрүп тоюп, күнүгө лагман жей бергендей болду. Анан биз уникалдуу да бир башка жер барбы экен деп изилдеп баргысы келет да. Ошолорго таргет групп кылып, биз ошолорго басым кылып, өнүккөн өлкөлөрдүн конокторду көбүрөөк чакырып ошондой оюнга. Ошолорду рынок кылып, ошолорду базар кылып, ошолорду таргет групп кылып, целевая группа кылып. Ошолорго басым кылсак жакшы болот эле дейм да. Мисалы өткөн учурларда эмнегедир көчмөндөр оюн биз тажик ошо түркмендерге көрсөтөбүз. Монголдорго көрсөтпөйбүз. Бул нонсенс да. Мааниси жок эгер монголдор ансыз деле аны көрбөйт, өздөрүндө деле бар. Анан монгол турист келбейт бияка оюмча. 10 000 доллар, 5 000 доллар чачыш үчүнчү. Андан көрө өзүнүн биз андан көрө ошон үчүн National Geographic деген дүйнөдө белгилүү ушундай компаниялар бар. Ошолорго миллиондогон долларларды ошолорго берип, ошолордун журналисттерин чакырып, ошолорго бу жерден реклама тарттырып, ошолордун каналы аркылуу күнүнө жок дегенде 1 мүнөт же 3 мүнөттөн эфир сатып алып, ошолорго роликтерди таркатышыбыз керек да. Мисалы Европа Спорт деген каналдар бар. NHK деген бар Жапандын. Американын же BBC ушулардан эфир сатып алып, ушулардан журналистине миллион долларды берип, кызыктар болуп, өзүбүз ошолордун билетин сатып алып, келдирип, тарттырып рекламаларды. Анан ушуларды кылып, мисалы мен сунушумда бекер сунушум кеңеш.
ушуларга басым кылбайсыңарбы дегеним да. Карасам түркмөндөрдүн атын коюп алып, түркмөндүн президентин кылып алып, КТРден кечке ошо көрсөтүлүп атат. Эми түркмөнгө кыргыздын оюну эмне кызыкпы? Биз түркмөнгө көрсөтүш үчүн 33 миллион доллар чачпайбыз да. Биз 33 миллион долларды ошол австралиялыктарга, Жаңы Зеландиянын байларын мына биздин өлкө бар, мынакка келип акчаңарды таштап, ушул жерге салып кеткиле деп басым кылып, ошондой стратегия, маркет стратегия болуш керекпи деп ойлойм да. Бул жагына кантип ойлойсуз? Аябай туура айтып атасыз. Нишаны билишибиз керек да, кимди чакыргыбыз келет. Бул деген мындай жана степ бай степ дегендей биздин ар бир кадамдар ошого эле баратат. Себеп дегенде мына визасыз режимди 45 өнүккөн өлкөлөргө киргизгенбиз. Именно ушул өнүккөн өлкөлөргө. Анан бул жерде сиз айтып аткан монголдор, түркмөндөр булар катышуучулар эле. Себеп бул көчмөндөр оюну болгон үчүн бул кыргыздын эле оюну эмес, бул бардык көчмөндөрдүн оюну болуп, ошолор келип оюндарын көрсөтүп, анан чемпионат болуп, анан сиз айткан жана BBC, National Geographic, Guardian, NHK, жанагы Eurosport дегендер бар. Eurosport, Euronews баары келген булар. Анан алар жөн эле келбей, ошолорду кызыктырып, акча берип, ошолорго реклама тарттырып, ошолор менен сүйлөшүш керек да. Анан Euronews'тан билесиз, атайын Euronews'ка деп ролик тартылган жана жаатылган. Эфирин сатып алыш керек да алар. Эфирин сатып алганбыз. Жетиштүү эмес оюмча. Жапанда мен мисалы ошолорда көрдүм, жапандар көргөн жок аны. Биз бу жерден эле мактанып атабыз, биз кыргызбыз, кыйынбыз деп эле. Жапандар көргөн жок. Жок, ошо Euronews'тан ал көрсөтүлүп турду. Анан бардык ошол дүйнөлүк, ошо New York Times, Wall Street Journal, ошонун баарынан Кыргызстан деген көчмөндөр оюну болуп атыр деп биринчи барактарда кеттик. Бирок моюнга алыш керек, бир аз мүчүлүштүктөр болгон. Себеп аябай тар убакыт болупчу. Бирок мына 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүп атабыз. Муну азыртадан ойлонуп, ошол роликтерди жазылып, ошол инфотур кылабыз. Инфотур деп коет, маалыматтык тур. Ошол мен деген журналисттерге дүйнөнүн белгилүү. Андан сырткары биз мына Кыргызстанда азыр англис тилдүү сайттарга кирип мындай карап атсаңыз, Кыргызстандагы чыгат да роликтеричи. Себеп Американын, Канаданын, Улуу Британиянын блогерлерин чакырып биз ошолорду чакырып, ошолорго кызыктар кылып, мотивация кылып аларга мотивация кылып, акчасын өзүнүн бюджеттен бербей, ошол USAID Американын жардамы деп ошолордон донорлордун акчасынан баалап, туура. Ошолордун акчабы же ошол каржылап туруп, акчалы биз төлөйбүзбү? Каржылап туруп бергенбиз. 1 жыл иш болду. Аябай social media маркетинг күчтүү болуп, буга биздин ошол донорлор аябай жакшы акча, то есть жардам беришти. Аябай мындай социалдык тармактарда жайдык да. Муну көрсө болот. Андан сырткары сиз туура айтасыз, бул боюнча бизде азыр эле иштер алып барып атат. Дүйнөнүн ошол мен дегендерин чакырабыз. Анан биз азыртадан датасын белгиледик. Ошо сентябрдын 8-15-ине деп. Себеп дегенде бул биздин тур операторлор ошолорго турларды байлайт да. Ошого белгилүү болсун деп. Андан сырткары көчмөн оюндары башкалар деле бар. Себеп жана аң улоочулук бар, жанагы жырткыч куштардын фестивалы деген биз атайын календар түзгөнбүз. Ал жерде 40-тай фестивалдар бар. Оймо фест, Нукура фест, Кымыз фест дегендерчи. Ошолорду дагы биз жыл бою өтөт. Ошол туристтерге берип, ошол тур операторлорубуз турларын байласын депчи. Эмне үчүн муну айтып атам мен? Көчмөндөр оюну боюнча дагы бир жагын айтып кетейин. Бул көчмөндөр оюну биринчиден ошол сырткы туристтерди тартканга багытталган. Себеп өзүңүз ушул бул именно ошол бай мамлекеттерге байлар келе турган. Себеп дегенде бай мамлекеттерге. Себеп дегенде алар баягы сөзүнүн башында айтып кеткен мачурет деп. Булар бар жокту көрүп бүтүп, анан мисалы япондор Америкага 3 жолдон барып келишкен, Франциягачы. Анан ушу жаңы жакты издеген үчүн жаңы жакты берип атабыз.
Эйфель мунарасын көрө берип тажашканда тиги себеп Кытайды биздин эле көрө берип тажашат дейбаы. жакын кошуналарыбыз Кытай. Булар машһурит эмес да. Булар себеп булар дагы эле ошол Эйфель башына барып сүрөткө түшүш керек. Грецияга барыш керек. Булар баягы анан брендтик өксүк өлкөлөрдө илгери кедей болуп эми эле колуна тийди да булар. Dolce Gabbana'нын ошол сумкасын алып келиш керек. Кыргызстан десең ай дейт да. Биздин Шинжаңга эле окшош турбайбы депчи. Неме баягы же болбосо Шинжүккөгө барбай иттин жанынан сүрөткө түшүш керек мына бардым депчи. Бул Кытайларды, Японияда эле көрдүк да. Анан ошон үчүн бизге ошол именно ошо мачурит, ошо бай мамлекеттерден туристтер керек. Анан көчмөндөр оюндарындагы бир жагы бул өлкөнүн ичинде аябай жакшы кабыл алды да өзүбүздүн эл. Себеп бул элди бириктире турган, руханий байлыктарын мындай бурдагы ата бабанын үрп адаттарын да кайра жаралтуу да. Ал жөнүндө азыр айтыш өтө эрте, себеби биз мониторинг кылып көрө элекпиз, элдерге сурап, ушул оюндан кийин силердин ынтымагыңар мурдагыдан да күчтүү болуп калдыбы деп биз азырынча айта албайбыз да. Ынтымак эмес, бул жанагы улуттук аң сезимди. Бул жөнүндө айтыш али эрте, буга мониторинг кылыш али эрте. Себеби бул 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин билине турган нерсе да. Азыр себеби эми эле өттү, бул жөнүндө азырынча сөз кылбай эле коелу. Мен эмне үчүн муну айтып атам? Себеби дегенде бул маркетинг стратегия, бул маркетингдик стратегияда бул өтө маанилүү. Жапанда 127 миллион киши бар. Анын 50% бүгүн 51% пенсионерлер. Бул деген нерсе 64 миллион пенсионер бар деген нерсе. Бул 64 миллион пенсионер орто эсеп менен ар бири $2000 пенсия алат бүгүнчү. А булар эмне кылышын билбейт. Ошон үчүн 64 миллион кишинин 1% бияка алып келип алуу маанилүү да. Ошон үчүн Жапанга окшогон бай ушу Эйфель мунарасына тажап калгандарды таргет кылып, ошолордун NHK-нен көбүрөөк эфир алып, ошолорго мына көчмөн оюндарын көрсөтүп, ошого окшогон өлкөлөргө мындай биз стратегия кылып, визаны алып, эми арине буга чейин да жакшы иштер болуп атат, бирок негизги айтайын деген нерсем ошого окшогон нерселерге басым кылганыбыз. Жапония боюнча өзгөчө айтып кетишим керек. Сиз ошол жактан окуп келдиңиз, эми бир аз сөздү ошол жактан кылалы. Жапандан эмнени байкадыңыз? Жапандын неси жакты, жакпады дегендей ушул жактан сөз кылып кеттиңиз. Сөздүн башында ушу Жапония жөнүндө айтып кетсем, бул мисалы Жапан туристтерин бияка тартуу боюнча. Жапан туристтеринин саны аябай эле аз. 3000ден тегерегинде да. Ошол эле Кореядан, Жапониядан кичинеки экесе 11000 дейт. Анан мен да аябай таң калдым да, муну изилдеп көрсөм, бул бизге мындай жетиш аябай кыйын экен. Анан Кыргызстанды көбү билишпейт да. Кыргыз мамлекетичи ал жерде. Эми бизди киргизүү деп коет, киргиз депчи. Көбү билбейт экен. Анан мен кыргызмын десем эле баары таң калып мындай мамиле кылышып атты да. Анан мындай себеби дегенде булар жанагы бизде Жапон туристтерин билесиз да, жана Баткендик окуяларында ошондой бул дипломатиялык саясий тараптан мисалы бизге келгенге Жапонияда мындай кандай десем мындай орусча айтканда рекомендация бербейт экен да. Мындай барбай эле койгула дегендей кылыпчы. Анан Кытайда дагы мындай элчилик жарылып кетпедиби? Ошон үчүн Кытайдан дагы азыр басаңдай түштү да. Ушул эки мамлекетте биз аябай мындай кылдат мамиле кылып, ойлонуп, терең ойлонуп, анан direct flight жок да биздечи. Түз рейс жок. Өзбекстан аркылуу же болбосо Алматы аркылуу же болбосо Москва же Стамбул аркылуу. Анан бул жагындагы Кыргызстандын элчиси, Япониядагы элчиси Чыңгыз мырза менен сүйлөшкөндө ал Монголия аркылуу Улан Батыр аркылуу кылганга сунуш берди. Анан биз дагы бул убактан бери эле айтылып жүрөт, бирок бул айтылып келет, бирок бул жерде көбүнчө мындай рентабелдүүлүктү карашат экен да. Ошол жактан бизде аябай мындай мүчүлүштүктөр кетип атат. Анан Япония жөнүндө айтып кетсем, туура айтасыз, Япониянын маданиятын аябай мен урматтап, аябай сыйлап окудум. Себеп мурда эле билет элем алардын маданияты жөнүндө. Эми маданияты Япониянын самурайлары бул бренд болуп калган да. Тарыхый бренд да, элдин баары ошого эле бара беришет. Анан туристтерди 30-40 миллион
турист кабыл алат экен, дүйнөдө 5-6 орунда турат экен да. Анан туристтик инфраструктурасы аябай жакшы. Эми өнүккөн. Эми Япониянын технологиясын көргөн. Туалети кандай экен туалеттер? Эми туалети дагы өзгөчө технологиялар менен башкача экен. Туалеттери аябай сонун. Менимче мындай паблик мындай коомдук туалеттер Европада дагы жок да. Себеп эми бул тазалыкка аябай башкача мамиле кылган эл экен. Анан баары таза, уудалбай турат. Ошон үчүн улуу калк. Ошол жактарын, жакшы жактарын биз үйрөнүшүбүз керек, албетте. Анан биз деле, кыргыз деле улуу калк, улуу касиеттүү калк. Бирок биздин ушул мисалы ажаткана ошол эле айтып кетсек, ажаткана маданиятыбыз бул советтер бүт эле менин оюмча бүт советтик, постсоветтик өлкөлөрдө биздикиндей маданият да, ажаткана маданиятычы менимче. Бул чоң парадокс да, өзү социализм, социал-демократия дегендин идеологиясы бул коомдук жыргалчылыкты биринчи орунга коюш керек деген нерсе да. Бирок коомдук туалети жок. Себеби туалет бул биздин эң интимдүү ордубуз да. Биз тууганыбыздан дагы, ата энебизден дагы, керек болсо аялыңан же күйөөсүнөн да жашыра турган ар бир адамдын жеке сыры болот. Бирок адам туалетте гана сырын бүт жашырбай айтып берет. Ошон үчүн бул нерсе бул өзүнчө маданият болуш керек эле дейм да, өтө көңүл бурула турганчы. Жапондан ушул нерсени үйрөнүш керекпи? Албетте үйрөнүш керек. Анан менин оюмча бул жылды ушул тазалык менен тартиптин жылы деп да жарыялап койсо болуудай деп ойлойм да. Себеп бул аябай мындай катуу улуттук деңгээлде кампейн болуш керек да, тазалык дегенчи. Себеп жада калса бул аябай бай мындай май куюучу жайлар бар да биздечи. Газпром деген, Роснефть дегенчи. Жолдун баратсаң, алардын деле туалети жок да. Же болсо деле үйдөгүдөй эле туалет болот да, мындай эски туалеттерчи. Үйдөгүдөй болсо да макул эле. Андан коомдук жайдачы. Мисалы мен Кендого барып жүргөндө, Жапанда Кендого барыш үчүн велосипед менен барасың да, бир 2-3 километрдей. Кетип атып 2 коомдук туалеттен өтөм да. Ошону каалаган жериме токтосом болот. Бул 2 километрде жок дегенде 2 коомдук туалет бар. Бул паркта деле, парк эмес деле жердечи. Анан ошого таң калып атканым, бизде эмнеге туалеттер жок деп. Мисалы эгер биз азыр бишкектик болуп, каерде эмне бар экенин билебиз да, ал эми конок келип калса, Бишкекте ушунчалык жүдөйт экен. Каерде туалет бар? Бизде Народный же Фрунзелердин биринде да туалет жок. Туура айтасыз. Бензин куя турган жерлердин биринде да туалет жок. Керек болсо паркка барсаңыз туалет жок. Издеп жүрүп табасыз. Туура айтасыз, бул бир эле жолдун боюнда эмес, Бишкекте эле жүдөп каласың. Бишкекте айтып атабыз ооба. Сиз айткандай ошол Народныйларда, Фрунзелерде туалет бар. Силер ушуга көңүл бурбайсыңарбы абданчы? Биз көңүл бурабыз. Биз көңүл бурайын деп аябай тилек кылып атабыз. Бирок биздин ошол жообубуз бар. Ал жообубуз убагында жазылган. Анан бизде компетенция жок да. Же менчикке берели ошол жерлерди деп, коомдук жерлерди берилсе. Азыр эми жаңы өкмөт алымында агенттик болсок, ал жака жоого көп нерселерди киргиздик. Анан ошолдо компетенция алып, анан кийин ишти баштайлы деп атабыз. Себеп дегенде ошол жаңы 40 кадамга да биз киргиздик бул туалет маселесин. Буну ошол мамлекеттик жеке партнерлук менен чечели депчи. Себеп биз куруп туруп эле туалет коюп койсок, ал эртелең эле таштанды болуп калат да. Ошон үчүн менчикке бергиле, мейли 10 сомдон болсун, 20 сомдон болсун, мейли биз куралы, анан менчикке берип коелу, мейли акча төлөсүн. Анан кийин бирок проблема чечилет. Жапондагыдай туалет болсун 20 сомдон, макул. Андан сырткары ошол туалет курам дегендерге биз атайын азыр мындай преференцияларды ойлоп таап, мындай мотивацияларды берип, мындай жеке бизнескечи ошондой кылайын деп атабыз. Азыр деле ушул бар мыйзамдарлар менен деле жакшы туалеттер жасасак болот. Себеп бизде атайын көзөмөлдөөчү органдар бар да. Мисалы экологиялык гос техникалык инспекция деп коет. Мамлекеттик. Алар бар. Алар ошону түздөн түз көзөмөл жүргүзүш керек да. Эгер санитардык нормаларга туура келбеген туалеттер, коомдук туалеттер болсо жабыш керек да.
алар жаппайт. Бул жактан чабалдыктар бар. Эгер 10 сом болсо деле анан кийин таза туалет болсо 15 сом деле берип киресиң. 20 сомдун деле болсо да атпайм менчи. Мен 20 сом. Себеп Европада бул маселени ушинтип чечишкен да. Бул Европада акча төлөйсүң. Бирок ошол заправкада, ошол май куюучу жайда, магазинде болот да. Киресиң. Аябай кымбат Европадачы, 3 евроданчы. А Жапонияда эми бекер. Жапондогу туалетти эч ким сатылбайт, билесиз, мисалы ал жерде Бишкектен Ошко бара тургандай жол боло турган болсо, Суусамырбы, Токмокпу кайсы жерде сөзсүз эс алып, мындай туалеттери укмуш, билесиз, ал жерде азыр бош эле бүт эле дээрлик жайылып калды. Анан биз азыр жумушчу топ түзөлүп атабыз. Аябай ыкчам, бат. Анан тийиштүү ведомстволор менен, анан бизнес менен бул маселени чечкен атабыз. Эң жакшы. Муну чечишибиз керек. Бул биринчи чечиле турган маселе. Эң башкы проблема. Эң негизги проблема ушу туалет деп ойлойм да, чындап. Эмесе Чубак мырза, атайын ушунча алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип берип, кызыктуу маек куруп бергениңизге мен чындап эле ыраазымын. Чындап мен үчүн дагы мындай информативдүү бир нече кабарларды алдым. Жакшы болду. Оюмча бул биздин маегибиз биринчи жолу эмес деп ойлойм. Кириш сөз катары болсун, кийин дагы чакырып коюп атам. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү улустар жана турмуш көрсөтүүбүз өзүнүн аягына келип чыгып отурат. Бүгүн бизде конокто туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Умар мырза болду. Бүгүн биз Кыргыз улуттук экономикасынын ичиндеги туризмдин үлүшү жана анын ролу жөнүндө кыскача талкуу баян кылдык. Эмесе көңүл буруп көрсөтүүбүздү көрүп бергениңиздерге мен сиздерге чоң алкыш айтам. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө кайры кош демекчимин. Жакшы отуруңуздар.